Улуу жеңишке 76 жыл. Бул күн ар бирибиз үчүн ыйык күн. Биздин келечек үчүн өмүрүн арнаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундардын жүрөгүндө сакталат. Мөнөк айылынан улуу атамекендик согушка барып кайтпай калган 52 жоокердин тизмеси жана согуштан кайтып келген 35 жоокердин сүрөттөрү, алган сыйлыктары номер 82 Аблази Ишматов атындагы окуу тарбиялык комплексинин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Кенжебаев Айчүрөк атындагы элдик музейде сакталып турат. Ал эми согуштан кайтпай калган жоокерлерге арналган Абдыжапар Жээнбековдун калемине таандык төмөндөгүдөй ыр саптары жазылып турат. Сүрөттөрүн алып чыгып көчөгө, сыймыктанып биз көтөрүп өтпөдүк, сактабадык жазган бизге каттарын, тынчтык кезде биле албадык дарегин, кайда жүрүп, кайда сөөгө калганын. Батыш жакта от жалын согуш каары, эр жигиттер аталар кеткен бар дегендей, мынакей көрдүңөрбү, согуштун ветерандары. Азыр эч ким ветерандарда эч ким калган жок. Караңлачы, Абдыкерим агайыбыз гана 102-ге чыгып дүйнөдөн кайтты. Азыр эч ким калган жок. Жаткан жерлер жайлуу болсун. Согуштун ардагерлерибиз дайыма ушул улуу жеңиштин урматына эскеребиз. Ошондой эле ата-агалар жан кыйып согушта эскеребиз. Элим жашап турганда дегендей, кийинки муундар жашап турганда, ошол согушта курман болгондор, караңлачы, анын дайынсыз мөнөк айылынан чакырылып, дайынсыз кайтпай калган жоокерлердин тизмеси. Мына бул жерде 23 жоокер, бирок булар бардыгы 52. Бардыгы жазганмын, дагы улантабыз. Мына бул жерде караңлачы, мен Кенжебаевмын да. Менин атам Кенжебай, Матиев Кенжебай, Матиев Өмүрәлі, Матиев Молдобай, Матиев Колбай. 4 бир тууган кетип бирөөдөн келген эмес айнаңайдар, көрдүңөрбү? Мына ошентип жана өзүңөр айтып атасыңарга, жалп этип ок алдында жер кучактап калды айтып атпайсыңарбы? Тура Бактыгүлдүн нурунда. Көрдүңөрбү? Ошол Россия мекеним деп атат. Ошол Россиядагы бардык ошол Москвада болобу, Ленинград фронтунда болобу, кайсы жерде болбосун, өзүнүн туулуп өскөн жерин коргогондой коргошкон. Биз ошон үчүн сыймыктанабыз. Ал эми ошол элдин жүгүн көтөрдү, болду ошондо кемпир, келин эжелер, жаш балдар деп 14, 13, 10 жаштагылар кадимкидей эмне алган, эмеде айыл жеринде иштеп, кыштакта иштеп, эмне алган, колхоздун жүгүн көтөрүшкөн. Көрдүңөрбү? Колхоз биздин айыл, биз бүт республика боюнча ошо фронтко будайларды, ок дарыларды, ошондой эле кийим кечелерди эмне алган тынымсыз жөнөттү. Мисалы үчүн Ленинград 900 көчөдө турганда эмне алган, ошол Ленинград элине жакындан жардам берген. Эч ким эч качан унутулбайт. Согуштун ардагерлерин, ошондой эле оруктагы ветерандар, булардын эрдиктери, булардын жасаган эмгектери төрөгө сакталат. Биз ошол улуулардын урпактары дайыма ушул улуулардын басып өткөн жолу менен сыймыктанабыз. Ура! Бактыгүл Туратова, улуу жеңиш. Улуу жеңиш кан майдандын белеси, канчалаган жоокерлердин элеси. Каты күн деп, какшап, боздоп ыйлаган, калың журттун кайгы таткан энеси. Улуу жеңиш, унутулгус эстелик, ар жыл сайын белгилейбиз эскерип. Мекеним деп, менмен сиген атуулдар, кала берген, алыс жерди тепселип. Андан бери дала жылдар белашып, аман келген ардагерлер азайып. Ансе дагы алар жашайт түгүлүк, өлбөс, өспөс тарых болуп жазылып.